Анда эмесе кийинки сөз Төлөбай Балбак Зарлыковичке берилет. Урматтуу төраға, урматтуу президенттин өкүлү. Мына Баткен областы боюнча конкреттүү бир план кабыл алсак, мамлекеттик план болсо бул. Ар кандай чаржайт болбосо, ошол Баткен областы боюнча Баткенге мына аскери бирликтер каяка жайгашат, экономика жаатында кандай болот, кандай илготолор болот, мектепти каяка салабыз, бала бакчаны каяка салабыз, чек араны зым менен каяка курчап, кай жерге дотторду салабыз, оор техника каякта болот. Негизи саясий экономикалык жанагы аскери иштердин баардыгын камтыган Баткен областы боюнча бир эле программа болсо чоң. Анан ошонун аткаруу иш планы болсо. Мартта эмне кылабыз, апрелде эмне кылабыз, майда эмне кылабыз, мисалы. Тышкы иштер министри баардык ошого керектүү министрлер мына биз айтып аткан көчөкү комиссияны курбай эле Баткен областын өнүктүрүү боюнча ушул иштерди кылсак. Бул чоң программа болсо. Бул биринчиси. Экинчиси, мына ирригацияга 1,5 миллиард сом бөлдүк деп атасыңар. Мына бул балыкчы шаары Ысыкөл областынын дарбазасы. Ошол шаардын ичинде суга суу такыр жок. Айласы кетет, шамал болот, бактардын баары өлүп атат. Элдерге ирригациядан суга суу жетишпей атат. Ушуну да өкмөткө айтып, мына Ысыкөл областы курорттук зона. Ошол балыкчы шаарынын ирригация ишин карап берсеңиздер. Экинчи, Тоң районунун үстүн көрөнүндө мына 11 айыл бар. Өмүрү асфальт жыттаган эмес. Өмүрү ушул. Кыргызстан жаралганы мына асфальт барган эмес да. Ошол дагы эле бүт элек 7-8 чакырым жана Көлтөр, Коңурлөң, Тогузбулак айылдарынын ортосунда ошол асфальт жол калып калды. Ошону бир чыгынып бүтүрүп койсок, мен губернатор болуп калганда турганда Сооронбай Шарипович салып берем деди эле. Өкмөткө айтып жардам берем деди эле. Бирок ошол токтоп калды азыр. Ошону кайра улантсак. Ошол эле мына Кореки, Көлтөр, Коңурлөң, Алабаш, Калкагар, Дөң Талап ошол жерде мындай суга суусу такыр болбой калды. Эч мындай канализация жок. Бул ирригацияга да ошону киргизип койсоңуздар. Мына Түмөнбаев депутат туура айтып атат. Мына быйыл дагы жана культурный центр болду Каракол. Суусу жүрөгүңүз түшөт. Вообще мындай бир областтын борборунда өзүңүздөр ойлосоңуздар, суусу мындай мутный. Крандан кээ күнү вообще элдерге суу иче албай калат, таза суу. Анан жанакы микрокредитный компания Ысыкөл деген бар, анда акча бар. Ошол акчаны азыр айыл чарбасына 14%тен берип атат. Айланайындар, өкмөт уже айыл чарбасына 6% берип атат. Ошол микрокредитный компания Кумтөрдөн түшкөн бир 200 миллионду кошуп, бир 500 миллион кылып, ошо 6%тен бериш керек Ысыкөл областына. Ошону ылдый түшүрүш керек уже. Эгер өкмөт 6% берип атса, элдин акчасын алар алып туруп кайра 14%тен берип атат.